Альпинисттерде өлүм коркунучун пайда кылган негизги оорулар бар. Алар бул бийик тоо оорусу, мээнин шишип кетүүсү, ошондой эле өпкөнүн шишип кетүүсү. Бул бийик тоо оорусу эмнеден пайда болот? Адам бийикке чыккан сайын ал жакта кычкылтек азаят да, кычкылтектин жетишсиздигинен адамдын денеси реакция берет. Ал учурда баш ооруй баштайт, куса баштайт адам, тең салмак жоготот, өтө өчүп кеткен учурда галлюцинация болуп ар кайсы нерсени жөөлүп башташы мүмкүн, уктай албай калышы мүмкүн. Ошондой эле өпкө шишип кеткен учурда кан какырып, кан куса башташы мүмкүн. Дем ала албай өпкөсү мындай ачышып, ысып оорушу мүмкүн. Дем кыстыгышы мүмкүн, жүрөк оорушу мүмкүн. Ошондой эле мээни шишип кеткен учурунда адам жөөлүп, эс учун жоготуп, тең салмагын жоготуп калышы мүмкүн. Жана бул учурлардын баардыгын алдын алыш үчүн эмне кылыш керек? Акырындан чыгуу керек болот. Жана кошумча жардамдар керек. Мисалы үчүн гипербариялык баштык деп коет. Дем алганга керектүү өпкө шишип кеткен учурда колдонулат. Ошондой эле кычкылтектин жетишсиздигинен мээнин шишип кетүүсүн алдын алыш үчүн бул учурда кычкылтектин баллондору керек. Жана акырындан акклиматизация кылып, көнүп чыгыш керек. Күндүз бийикке бир аз чыгып, кайра түнкүсүн ылыйраак түшүп эс алып, кайра уктап, кайра күндүз өйдөлөп чыгып, ошентип акырындан денени көндүрүп баруу керек болот. Жана ар бир учурда дагы өзүнүн дары дармеги бар. Эгерде биринчи симптомдору байкалганда эле ошол дарыларды укол түрүндө сайып, же болбосо таблетка түрүндө ичүү керек болот. Жана буга кошумча дагы майда барат көйгөйлөр бар. Мисалы үчүн колу буттун үшүп кетүүсү, тоңуп калуу, мурундун, кулактын үшүп кетүүсү, ошондой эле көздүн ультрафиолет нурларына күйүп калуусу, көз сокур болуп калат. Ошондой эле сууну жоготуп коюу, ашыкча суу жоголуп кетет дагы, суу жетишсиздигинен дагы оору күчөшү мүмкүн. Жана ошондой эле денеге жеңил углеводдордун да жетиштүүлүгү, витаминдердин жетиштүүлүгү дагы маанилүү. Эгерде бул оору жөнүндө дагы билгиңиз келсе, бул сөзсүз түрдө 2,5 метр жана 3,000 метрден өйдө көтөрүлгөндө башталат. Бардык адамдарда болот. Кимдер көнгөн болсо аларда жеңилирээк болот. Жана негизи туура акклиматизация кылып өйдө акырындан чыкпаса, ал баарында тең бул абал пайда болот. Эгер биринчи белгилеринде эле дароо ылдыйлап түшпөсө, анда адамдын өмүрүнө коркунуч алып келет. Ошол жактан өмүрү менен кош айтышып кетиши мүмкүн. Жана бул учурдун алдын алыш үчүн атайын даярдык керек. Эгерде кошумча сурооңуздар бар болсо, комментарийга жазыңыздар, биз аларга жооп беребиз.